Assalamu алейкум, ардактуу Ош реклама YouTube каналынын көрүүчүлөрү, жалпы эле мекендештер, кандайсыздар? Солук иштериңиздер жакшыбы? Бүгүн биз сиздерге Ош рекламанын бул чыгарылышында Ош шаарынын өтө центринен орун алган, тактап айтканда Горбаниядан сатыла турган, ремонту сонун болгон бир бөлмөлүү батирди тартып көргөзүп түшүндүрүп, бүт бардык маалыматын алып бермекчибиз. Анда назар салыңыздар. Мен сиздерге толук адресин түшүндүрүп берейин. Азыркы учурда мен Горбанияда турам. Бул жактагы көчөнү көрүп атасыздар. Бул болсо Ош шаарынын эң негизги көчөсү болгон Масалиев көчөсү. Ушул эле Масалиев көчөсү менен оң тарапка карап кете турган болсоңуздар Восток, сол тарапка карап кете турган болсоңуздар Эски мост, Макаренко, Домбута тарапка карап кете аласыздар. Жанагы сатыла турган батир болсо мына ушул 5 кабаттуу домдо жайгашкан. Адреси болсо Масалиева 98, 5 кабаттан турат. Сериясы болсо 105 сериядагы дом. Ушул эле домдун жанында бул жакта көрүп атасыздар, детский садик жайгашкан. Ушул детский садиктин артында болсо налоговый жайгашкан. Ош шаарында бир эле налоговыйдын зданиясы бар, өзүңүздөр билесиздер. Налоговыйдын нар жагы болсо Туман аталышындагы рестобар жайгашкан. Мына ушул көчө менен бул жака түз бир 150 метр түшүп барсаңыздар, Токтогул паркына түшүп барасыздар. Тактап айтканда Акбура дарыясына түшүп барасыздар. Дарыянын боюнда жайгашкан экен. Бул домдун алдын көрүп атасыздар, өтө кеңири экен. Парковочный место боюнча такыр кыйналбайт экенсиздер. Өтө кеңири экен. Мына ушул жактарга дагы бүт бардыгына машинаңыздарды токтотуп кое бересиздер. Төрт тарабы темир тосмо менен тосулуп, чек аралары такталган. Сатыла турган жанагы бир бөлмөлүү батир болсо 3-чү подъездинде 2-чи кабатында жайгашкан. Мынакей достор, жанагы ремонтту сонун болгон сатыла турган бир бөлмөлүү квартиранын алдына да келип калдык. Азыркы учурда биз подъездинде турабыз. Подъездинде көрүп атасыздар, таза экен, ремонт болгон экен. Подъездинде сөз жок. Жанагы сатыла турган батир болсо мына ушул 2-чи кабатта жайгашкан. 2-чи, 3-чү кабаттарды билесиздер, ходовой болот, баасы дагы бир аз бийигирээк болот. Ушунда эске алыңыздар. Ушул сатыла турган батирдин ээси менин жанымда. Кандай эжеке? Жакшы, жакшы. Ден соолук иштериңиз жакшыбы? Жакшы, шүгүр. Үйүңүздөрдү сатка коюп турсуздар, Ооба. Жакшы. Бул жакта эшигин көрүп атасыздар, жакшы брондолгон темир эшиктердин бири коюлган. Бул батирде жашаганыңызга канча болду эже? 4 жыл болуп калды. Көп эле жашапсыз анда. Ооба. Кышында кандай жылыйт? Жакшы жылуу. Центральный бардыгы. Бардыгы центральный, бардык шарттары бар, Ооба. Бул жака киргениңиздерде эле прихожка, түз кире турган болсоңуздар кухня, оң тарапта болсо, мына ушул тарапта бир бөлмөсү жайгашкан. Жалпы аянты канча эжеке? 35ге 57. 35-57 деп турат ба книгасындачы. Документинде? Документинде. 35-57 квадрат метр экен. Мындай айтканда 36 квадрат метр экен. Астын көрүп атасыздар, линолеум. Дубалдары болсо моюща бой, потолоктору шпаклевка болгон, чекелери плинтус. Бул жакта жарык бергич люстра да коюлган. Бул жакта балконду ачып, бөлмөнү кеңейтип коюпсуздар, Ооба. Бул жакта отоплениясы да бар дейт. Үйдүн ээси айтып атат, бул жерде 4 жыл жашаганбыз, кышында жакшы жылытат дейт. Мына балконду спальный кылып койсо дагы болот да. Спальный кылып, Спальный диван коюп койсо, бул жагы конок тосо турган болсо зал. Жакшы. Ошентсе дагы болот, айнекти ачып коюп, таза абада жатса болот. Жакшы. Ремонттору жакшы экен. Ремонт болгондо канча болду эже? Кыйла эле болуп калды. Кыйла эле болду, бирок жакшы таза эле турат. Бирок жакшы эле сакталып турат экен. Айнек терезелерин дагы көрүп атасыздар, пластик, бийик экен, типа панорамный вид. Мындай жатканда бул көчөнү ачсаңыздар эле, жанагы Ош шаарынын эң негизги көчөсү болуп эсептелген Масалиев көчөсүнө тип карап калып кетсиздер. Жакшы. Жолдун боюнда экен да? Ооба, жолдун боюнда. Жакшы. Мынакей достор, аз биз сиздерге мына ушул конок бөлмөсүн көргөзүп бердик. Бул жак болсо биз жанагы кирген коридор болуп калат бул жер. Эшик терезелерин дагы көрүп атасыздар, жакшы дизайндагы эшиктер коюлган. Түз кире турган болсок, бул жагы кухня болуп калат. Кухнясы да кеңири экен, Ооба. Аристонду бул жака коюп койгонсузбу? Ошол жерде турат го. Жакшы, бул Аристон бул жака коюлган экен. Ремонту да жакшы. Бул жакта газ печка орнотулган. Дубалдарын көрүп атасыздар, обой, асты ламинат, айнек терезелери пластик, бул жака отопление кирген. Эжеке, азыр бул жерде эми үйүңүз сатып атат экенсиз. Бул жакта кухонный эмеректер, шкафтар турат. Булар кандай холодильниктер? Калабы кетеби? Ушу сүйлөшөбүз го. Эми ал жагын өзүңүздөр сүйлөшүп келишип аласыздар, Ооба. Жакшы. Бул жагы келишим түрдө экен.
Толук маалымат алыш үчүн үй ээсине чалып, адрестерин түшүндүрдүк. Ушул батирге келип, кол алышып, сүйлөшүп балашасыздар. Негизинен ремонту жакшы экен. Кухнядан чыкканыңыздарда бул жакта болсо санузел жайгашкан. Санузел кеңир экен, Ооба. Полу, дубалдары кафель, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Унитаз, ванна, бүт бардыгы орнотулган. Аристон болсо кухняга орнотулган экен. Жакшы, негизинен ремонту сонун экен. Мынакей достор. Документтери бүт бардыгы так дедиңиз, Баары ооба так. 4 жыл жашадым деп атасыз, эжеке. Бул жакта коңшулары кандай анан? Аябай тихий, жакшы, тынч. Жакшы эле адамдарбы? Ооба, жакшы. Дагы бир суроо берейин. Бул жакта 90% көрүүчүлөр ушул суроону берет. Ушундай сонун квартирасы бар экен. Биз квартирага жете албай жүрөбүз. Бул эже неге сатып атат экен деп жазышат да. Ошого жооп берип койсоңуз өзүңүз. Мен кеңейтейин дедим эле. 2 комнат же 3 комнат алам деп атам. Чоңойтоюн деп атасыз, Ооба, чоңойтоюн. Ошол себептен сатып атасыз. Ооба. Жакшы. Эми баасын айтың, эжеке. Баасын канча деп атасыз? Баасы 32 миң деп атабыз эми. Дагы сүйлөшөбүз го кичине. $32,000. Эми бирок кыргызчылык кылып, ырымына жараша чүрүп бересиздер, Ооба. Жакшы. Вариант жолдоручу? Вариант жолу жок. Только наличка, Наличка. Жакшы. Болуптур эжеке, анда ийгилик, жакшы сатып алыңыздар, Рахмат. Мынакей достор, биз сиздерге 105 сериядагы 5 кабаттуу домдун 2 кабатынан сатыла турган, ремонту сонун болгон бир бөлмөнү тартып көргөзүп, бүт бардык маалыматын алып бердик. Бир бөлмөлүү квартира, баасы $32,000. Эгерде кимиңиздер кызыктар боло турган болсоңуздар, үй ээсинин номери экранда камтылган. Өзүңүздөр чалып, сүйлөшүп, ушул батирге дагы келип көрүп, толук маалымат алып кетсеңиздер болот. Баарыңыздарга ийгилик, ушундай сонун квартираны колдон чарбаңыздар. Сак саламатта көрүшкөнчө, жакшы туруңуздар.